Өлкө чемпионатынын кезектеги турунда Алга командасы KG United'ти 3-0 эсебинде утту. Оюнда голдор менен Илдар Амиров, Иван Филатов жана Мирбек Ахматалиев өзгөчөлөндү. Бул жеңиш менен Алга 3-чү орунга кайтып келди. Мелдеш жадвалынын башкы сабында болсо Алай менен Дордой келүүдө бул эки команданын чемпиондукка болгон жарышы оюн талаасынын сыртында да жүрүүдө. 16 августта Алай Дордой беттеши 3-3 менен бүтсө да, утуш бишкектик команданын пайдасында калды. Анткени калыстын катачылыгы менен алайлыктардын мыкты чабуулчусу Алия Силла оюнга чыккан жок. Анын себебин жана кичинекей чемпионатын чоң көйгөйүн ЛТР Спорт иликтеп көрдү. Чабуулчу Алия Силла Абдышата жана Алатоо менен болгон оюндарда бирден сары айып кагазын алган. Бирок анын бирөөсүн Калыс Бахадыр Кочкоров протоколго жазган эмес. Футбол лигасынан тактап билген Алай оюнчусун 3-чү оюнга чыгарган. Аны көргөн Абдышата тартип комитетине кайрылып, Алай командасына жеңилүү жарыялоону суранган. Бизге Алайдан чалышты. 9 август Абдышата менен оюнга чабуулчубуз Алия Силла катыша албайбы деп. Анан биз карасак эч кандай айып кагаз жок. Катар менен 2 айып кагаз алса ойнобойт да негизи. Анан катыша алат деп айттык. Оюндан кийин Дордой жана Абдышата командаларынан байланышка чыгышып алып келди. Көрсөк чын эле айып кагазын алыптыр. Протоколдо бирок ал көрсөтүлгөн эмес. Анан биз жаза чыгаруучу комитет бар. Ошол комитетке бүт документтерди өткөрүп бердик. Тартип комитети оюнду тейлеген Бахадыр Кочкоровду жыл аягына чейин калыстык кылуудан четтетип 5000 сом айып пул салган. Бирок анын бул катачылыгы Алайга чоң түйшүктөрдү алып келди. На стадионе после игры. Ошол күнү стадиондо свет жок болуп, калыстар протоколду интернет клубтан толтурган. Шашылып атып бир айып кагазын жазбай калыптыр. Бирок бул жерде Алайдын да катачылыгы бар. Мелдеш регламентинде так жазылган, оюнчулардын айып кагаздарын командалар өздөрү эсепке алынышы шарт деп. 2000-ге жакын көрүүчү күбө болгон Алай Дордой беттеши 3-3 менен бүттү. Тең чыгуу чемпионатта алдыда келе жаткан Алайдын маанайын түшүрдү. Нааразы болгону чабуулчусу Алия Силланын ойнобой калганы. Алайдын башчысы Нурдин Цыматов буга ката кетирген Калысты эмес, тартип комитетин күнөөлөөдү. Тилекке каршы ушу бизде Федерация футбол деген бар, Федерация футбола. Генеральный секретарь менен дисциплинарный комитеттин председателі заинтересованное лицо, кызыктар адам. Ахматов Канат деген адамын планомерно, преднамеренно Алайды тебелеп жок кылып жатышат. Конкретный мисалда федерациянын ошибкасы менен, кетирген катасы менен бизде бүгүн Кыргызстандын бомбардири эң жакшы көп гол урган Силла Алияны эсепке кирбей калган бир сары карточка тууралуу ошону чукуп табышып туруп, бүгүн мына биздин бир нападающийди чабуулчубузду оюнга чыгарбай койду. Тартип комитети чечимди туура чыкканын айтып, Калыстын катачылыгы үчүн Алайдын жазасы жеңилдетилгенин белгилешти. Дордойдун чемпион болуусуна комитет кызыктар эмес экендигин тастыктады. Биз ушу дисциплинарный комитеттин мүчөлөрү баарыбыз бир чечимге келгенбиз. Бул Калыста күнү ушу Калыс протоколго экинчи карточканы киргизбей койгон деп. Ошону карап туруп, анан кийин биздин регламент боюнча 2 карточка алган оюнчу кезектеги оюнду кое бериш керек. Ошого карап туруп чечим алганбыз. Биз бул жерде ошо дисциплинарный комитеттин мүчөлөрү мен төрага болуп туруп бирөөбүз бир тыйын айлык албайбыз. Биз ушу Кыргызстандын футбол өнүксүндө иштеп атабыз. Футболчуларды жаш кезинен тартипке тартып атабыз. Өлкө чемпионатында болгону 6 команда ойнойт. Чемпиондукту өз ара 4 команда Алга, Алай, Дордой жана Абдышата талашышат. Оюнга келген көрүүчүлөрдүн да саны аз. Жыл сайын чемпионаттын деңгээли төмөндөдү. Ошого карабастан футболду сүйүп, өлкө чемпионатына назар салгандар бирөөнүн айыбын көп тапкан эмес, күчтүү команда жеңишке жетет деген үмүттө. Гүлжан Турдубаева, Жолдош Ирсалиев, ЛТР, Бишкек. Өлкө чемпионаты күз айларында жыйынтыкталат. Анда Дордой чемпион болобу же Алай азырынча белгисиз.